дагы бир жакшы кубанычтуу бир иш-чарабыз бүттү. Ушул Анар кичи районубузда жакшы бир алегибиз бүттү. Ошого азыркы сөздү мен Ош шаары мэрі Сарыбашев Талабектен сизге беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Төлөкөн, Анар микрорайон тургундары. Сиздерге бир жан чачында кыйнап койдук окшойт. Ыңгайсыз болуп калса кечирим сурайбыз. Мен биринчиден ушул бүгүн жакшы күн болуп атат. Ушул эки кичи шаарчанын тургундары үчүн биз бир ыңгайлуу жакшы шарт түзүп берели деп ниет кылдык эле. Бүгүн насип экен ушунун мындай тапшырууга берип аз эмне топтолуп отурабыз. Мына өзүңүздөр күбө болгондой биздин шайланганга бир Кудай буйруса 2 жылдан ашып калды. Мен ошо жаңы келгенде айттым эле, Кудай буйруса ушул шаарда шаардыктар үчүн, шаардык коноктор үчүн ыңгайлуу шарттарды бир чекеден Кудай буйруса жасайбыз деп. Биз ошондо комиссия түзүп, кайсы жерден баштайбыз? Эң оор абал кайсы жерде дегенде ушул Кулатов кичи району, ушул Анар, Төлөкөн кичи райондорунда ушундай мыйзамсыз курулган курулуштар аябай көп. Анан элдин эң көп калың катмары жашаган район деп ушул жерде баштаганбыз. Алгач дегенде 2 үйдү ошол жерде шаардык мэриянын атынан жасап, көрсөтүп, үлгү кылып, анан чоң семинар өткөзгөнбүз. Бүт шаардын домкомдорду, квартальный комитет, аймактык башкармалыктын башчыларын чакырып, келечекте көп кабаттуу үйлөрдүн асты ушундай болуш керек. Жашоочулар үчүн ушундай ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек деп айтып бергенбиз. Анан Кулатов кичи шаарчасына мына баштадык эле. Ал жерде дагы оңой болгон жок эме. Көрдүңүздөр, көптөгөн соода түйүндөрүн алып коюуга туура келди. Бая бир иш жасаш үчүн кээде бир 5-6 адамга жаман көрүнөт экенсиң, бирок түбү келип миңдеген адамга пайда болсо, эл үчүн жакшы шарт болсо, андан биз кайтпашыбыз керек дегендей. Анан ошондой ыңгайсыз бул жерде дагы мына Рыспай Абдыкадыр көчөсүндө дагы көптөгөн биз соода күркөлөрүн алып койдук. Себеби бардык мыйзам чегинде кылдык, эскертүүлөрдү берип, договорлору бүткөндөн кийин мындай узартпай, анан бул жерде биз жасайбыз, элге ыңгайлуу шарт түзөбүз деп мындай эскертүүлөрдү берип, анан бул жерде деле оңой болгон жок, эми аябай чоң тоскоолдуктар болду. Бирок ошол бизди туура түшүнүп, кабыл алып, биз айткан шарттарга макул болгон ошол жердеги ишкерлерди иштеген балдарга, ушул компанияга бар да, Чыңгыз деген жигиттерге, курулушчуларга сиздердин атыңыздардан чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай жакшы иштерди жасап жүрө берсин. Эми Кудай буйруса жаз келгенде дагы бул жер улантылат, мындай гүлдөр эгилет, жашылдандырат дагы. Анан мен айтар элем, ушу элден дагы суранычым эми биздин милдет ушу жасап бериш. Анан сиздер жакшы бир пайдалансаңыздар. Өзүңөр баскан турган жериңер, өзүңөрдүн үйүңөр дегенде конок келет, башка адамдар келет дегенде, ошон үчүн ушул жерде ар бир жасаган буюмга бир өзүңүздөрдүн буюмуңуздардай көрүп, жакшы пайдалансаңыздар. Мына биз бул жерде коопсуз көчө деп дагы атадык. Бул жерде 36га жакын мындай вид камералар коюлду. Кудай сактасын, бул жерде түнү күнү ушул камералардын бардык жерде көзөмөлдөйт. Ким эмнени сындырып койду, кайсы жерден бир гүлдү алып кетти, же болбосо мына көчөттөрдү көтөрүп кетти, бардыгы камерага түшөт да. Кийин анан уят болуп калбаш керек. Ушул жерде бир хулигандык кылып, бир мастар жүрсө дагы бардык мына укук коргоо органдарынын башчысы, ички иштер башкарманын башчысы Мурат Саминович турат, участковый милициялар турат, булар түнү күнү кармайт. Ошон үчүн бул Кудай буйруса шаар бардыгы мындай коопсуз шаар болгон аракеттерди кылабыз да. Андан кийин жолду кеңейтип, магазиндердин алдын, кафелердин алдын кеңейтип, ал жерге турба, лотоктун ордуна турбаны алмаштырып, аны жаап,
üstüne çukur решетка koyup kеңири парковкага кеңейтилди да, 3 metrге чейин парковка кеңейди. Андан кийин бул жерде өзгөчөлүгү видео камера коюлду. Видео камера билесиңер, былтыркы жылы ак ниет бүткөндөн канча нерселер урдалып кетти, канча нерселер сындырып кетишти. Муну ошо эске алып туруп, ушул видео камера 36 видео камера койдук. Азыр ушул жерде отуруп кеңири кечинде эмне болуп атат, күндүзү эмне болуп атат, запись 3 айга чейин турат, 3 айга чейин аны көрсө болот. Оңдоо иштетилген көчөнүн узундугу канча болот? Иә. Көчөнүн узундугу канча болот? Айтып атпайм, 750 метр узундугу. Тротуарды эсептегенде тротуар ошо 1,5 километрге бүтүп калган. Тротуардын кеңдиги 3 метрден болду. Жол өзү бизде 12 метр болот. Асфальт боюнчачы? Асфальт баскан жок, только ямочный эле кылдык бул жердечи. Бүгін сағат 7-де ұлттың сәкіз, сен шақыратта сәкіз. Ya, bunu yapatırım abi. Мына жерден тоспой сыртқа шықпайды ғой. Запись 4 айдан ашыққа болады екен. Шар боюнча. Biz gelip turup bardığın biz жасап бере албайбыз. Себеби силердин балдарыңар ойнойт. Макул му? Ана мэрия келип жасап берет, мага шарт түзүп берет деп күтпөгүлөр. 50% силер бересиңер, 50%. Местаны бошотуп мэрия киришип Мага көрдүм, мен азыр айттым го. Ана көрдүң темир контейнер жөн эле турат. Ана аркасындагы курулуштарды көрдүң, бардыгы мыйзамсыз. Мындайдан караганда мына үйлөрдөн чыккан бүт барды тешип үйлөр чыккан, бардыгы мыйзам. Мен сен уктап атканда келип бул үйлөрдү кыдырып кеткенмин, бардыгын билем. Ошон үчүн мына аймактык башкармалыктын башчылары бар. Мени эле күтпөш керек да. Квартальный комитеттер бар. Мына мамлекеттик органдар, службалар бар. Мен айтып атам, азыр дагы айттым. Мени эле күтө бербей, силер дагы жасагылагын. Мен акча табайын. Мисалы сен атасың үй бүлөдө. Сен бала чаканы багыш үчүн бир жака барып иштеп акча табасың да. Ана үйдө эле окат жасап, аялың жасай турган ишти жасай берсең, иш жылбайт да, үйүндө турмушуң болбойт. Ошон үчүн мен айтып атсам, мен дагы аракет кылайын шаар башчысы. Бирок ар бирибиз аракет кылайлы. Жашоочулар эл дагы аракет кылсын да. Мен кварталдарга айткам, акыры болбогондон сизге кайрылып атам. Баарын айтылган бул сөз. Сен мага баргыла, проблемаң болсо мындай эмес, мэрияга бардым. Айтылган бул. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүн Ош шаарыбызда дагы бир окуяга күбө болуп турабыз. Себеби ушул Ырсбай Абдыкадырова көчөсүн биз быйылкы 2020 жылдын иш планына киргизип, бюджеттен атайын акча бөлүп проекттин долбоорун даярдаткан элек. Bunun жалпы проекттин сметалык баасы 33 миллион болуп, бирок тендердик баасы 29 миллион сом болуп, мына биз баштагы быйылкы жылы баштап, быйыл карай ишке берип атабыз. Бул жерде бир топ ушул мыйзамсыз турган сода күркөлөрү болгон, ошолорду алып таштап биз ушундай алия кылып бердик. Мына үйлөрдү боёп, ушул шаардыктар үчүн түнкү жарыктарды, отургучтарды коюп, мына коопсуз алия кылып, бул жерде 36 камера да коюлду. Бул мен ойлойм шаардыктар үчүн бир ыңгайлуу шарттар түзүлдү деп. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл мына 2020 жыл мындай жалпы эле дүйнө жүзү боюнча анын ичинде Кыргызстан мамлекетинде биздин Ош шаарында дагы оор жылдар болду десек болот. Себеби ушул мына пандемия болуп, өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал киргизип, бир топ ишканалар, ишкерлер иштерин токтотуп,
мындай экономикада зыян келди, бирок ошого карабастан биздин Ош шаардык мэриянын быйылкы 2020 жылга койгон иш пландарыбызды бардыгы бир чекеден аткарылып атат десек болот. Бул өзүңүздөр белгилүү болгондой эң негизгиси биз чоң мына ири долбоорубуз Ак Буура дарыясында башталышы быйыл баштап акчасы жергиликтүү бюджет эсебинен ошол быйылкыга каралган 60 миллион толук бөлүп бердик. Бүгүнкү күндө иштер кызуу жүрүп атат. Андан кийин ушул билим берүү тармагына көңүл бурайлы балдарды бала бакчалар салууну пландаштырганбыз. Быйыл 5 бала бакчанын 2 бүтүп ишке берилди. Жакын арада буюрса дагы 3 ишке беребиз. 6 бала бакчаны да Кудай буюрса жакында баштайбыз деген ойдобуз. Мына таза суу маселеси боюнча дагы мына мамлекеттин эсебинен курулуп аткан таза сууда быйылкы жылы мына акчалары бөлүнүп алгачкы иштери башталып атат. Буну дагы мына 21 жылы Кудай буюрса проект башталып, шаардыктар үчүн чоң проблема да чечилет деген ойдобуз. Мамлекет тарабынан дагы ушул мектептердин да кече өзүңүздөр көп болдуңуздар. Бүгүнкү күндө 5 мектептин курулуш иштери мына кызуу жүрүп атат. Акчалары мына жарымы келди. Кудай буюрса дагы бир 50 миллион акча келсе, ушул мектептердин дагы 5 мектептин курулуш иштери бүтүп, экөөнү быйыл ишке беребиз деген ойдобуз. Негизгиси эле мына жол тармагы боюнча айта турган болсок, шаарда бир топ жолдорду биз бир шаардын 80% жакын жолдору талапка жооп бербейт. Бирок жергиликтүү бюджет эсебинен дагы Шакирова көчөсү, мына Жапалак айыл өкмөттө Меркан көчөлөрүн биз ушул асфальттоо иштерин, шагыл төшөө иштерин жүргүзүп атабыз. Эми мындан ары дагы биз ушул шаардын эли үчүн, шаардагы коноктор үчүн мына өзүңүздөр билгендей ХПКдагы Улукка Салиева атындагы көчө бар. Ал жерде дагы ушул кичи шаарчага окшогон соода түйүндөрү мыйзамсыз курулган курулуштар аябай көп. Элдердин ошо бизге дагы арыздар келип түшкөн. Ал жерден дагы бүгүнкү күндө проекттин долбоорун даярдатып атабыз. 21 жылы азыр тазалоо иштерин, ошо мыйзамсыз курулуштарды, күркөлөрдө ошо тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Буюрса 21 жылы жаз айларында баштап ушул күзгө чейин, 21 жылдын күзүнө чейин ушундай кылып жакшына шаардыктар үчүн ошол жерде ыңгайлуу шарттарды түзүп беребиз. Мына азыр өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Биз мындай иштерди токтотпойбуз. Биз азыр эле ушунун баардыгы чечилди маселе дегенден да калыспыз. Мына ар бир үйгө, ар бир көчөгө кирсең проблема аябай көп. Айрыкча шаардагы мындай көп кабаттуу үйлөрдүн арасында коюлган соода күркөлөрү же болбосо биринчи кабаттагы үйлөрдүн ошол мыйзамга баш ийбей кошумча курулуштарды куруп, ошол жерде мал баккан, тоок баккан үй бүлөлөр дагы бар. Биз азыр баардыгына протоколдук тапшырмаларды берип атабыз. Шаарда жашагандар шаарда жашагандай болуш керек. Ошон үчүн баардык ар бир көп кабаттуу үйдүн астында сөзсүз баягы унааларды токтоочу жайлар болуш керек. Жаш балдар ойнойчу баягындай площадкалар болуш керек. Ошол жерде ар бир дом үйлөрдүн, көп кабаттуу үйлөрдүн астында мындай жашылдандыруу, көртөндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Кудай буюрса ошого окшогон иштерди биз мындан ары дагы улантып, шаардыктар үчүн, шаардын коноктору үчүн ыңгайлуу шарттарды түзө бере турган ойлорубуз бар. Жасай турган иштерибиз али астыда деп. Ошо 23-жылга чейин кабыл алынган кыска өнүктүрүү программасы канчага жыйынтыкталып калды дагы? Биз эми бул ошол кабыл алган программалардын ар бир жылга бөлгөнбүз да, бөлүп ошол биздин мүмкүнчүлүккө жараша ошол мына шаарды өнүктүрүү тармагына бөлүнгөн. Мисалы быйылкыга ошо 200 миллион койгонбуз, ушул акчаларды толук биз бөлүп берип атабыз да. Мындайча айтканда бардыгы ошол өзүнүн убагында биз аткарабыз деген иштер аткарылып жатат. Буга чейин мыйзамсыз да курулуштар болгон, анын ичинде мыйзамдуу да курулуштар болгон. Аларда кандай компенсация төлөп бердиңиздер? Учурдагылардын абалдары кандай? Биз мына Кулатов кичи шаарчасындагы кээ бирки кызыл ошол мыйзамдаштырып алган кызыл китепчеси барларга аларга жер бердик. Анан сүйлөшүү жолу менен компенсация дагы шаардык мэрияда төлөп бердик да. Анан мыйзамсыз курулган же болбосо мыйзамсыз туура эмес кызыл китепче алгандарды аны сот аркылуу сот менен чечишип атабыз.